Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 9 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Баян Антоновка машине базар жақта жүрөм туғандар. Ушул жақтан бир барачный типтеги сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Үйүбүздүн жайгашкан жери келечек конушу туғандар. Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Баян Антоновка машине базарга жакын жердеги келечек конушу. Дордой тараптагы келечек конушу эмес туғандар. Анан бул жака баруу үчүн сиздер бул машине базарынын жанындагы көчө менен түндүктү карай 1 километрдей барганыңыздарда келечек конушу жайгашкан. Машине базары жана партнер нефтин жанындагы көчө менен түшө бересиздер. Анан бул жака 258 мына көрүп турганыңыздарда 258 маршрутка келет. Конуштун өзүнө 168 маршрутка барат жана 138 маршрутка деле бул мечиттин ары жагынан өтөт туғандар. 3 маршрутка ушул жерге чейин келет экен. Анан Карабалтага, Сокулукка, Беловодска деле ушул жерден көптөгөн маршруткалар өтөт жана Бишкек шаарына карай деле көптөгөн маршруткалар барат туғандар. 344 маршрутка деле ушул жерге чейин келет экен. Аны унутуп койупмун. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым туғандар. Мынакей туғандар, түндүктү карай басып келип, сатылуучу үй жайгашкан көчөгө да жетип келип калдым туғандар. Бул 8-чи көчө. Сиздер ушул жерден эми батышка карай дагы бир аз басканыңыздарда сатылуучу үй жайгашкан туғандар. 8-чи көчөнүн батышты карай басып бересиздер. Мынакей туғандар, 8-чи көчө менен батышты карай басып келип, сатылуучу үй жайгашкан жерге да жетип келип калдым. 8-чи көчөнүн эң аяк жагына жетип келе бересиздер, басып келе бересиздер туғандар. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Дагы бир жолу эскерте кетейин, үй барачный типтеги үй туғандар. Мынакей бул алды тараптан көрүнүшү. Документтер боюнча техпаспорт бар экен, генеральный доверенность бар экен туғандар. Мына бул алды тарабы. Бул жерге сиздер мына 2 машина койгондой жерде бар экен. Бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй бул үй болуп калат. Жана айткандай эле барачный типтеги бул жакта мына кошуналар менен кошуналардын да үйлөрү бар туғандар. Стенасы пеноблок туғандар. Тышкы тараптан утеплять этилген 55 квадрат метр экен. Азыр ички бөлмөлөрүн сиздерге көргөзөйүн. Алды тарабы мындай стяжка. Канализациянын суусу септикке куюлат экен. Суу, свет бар туғандар. Азыр ички тараптарын көргөзөйүн. Мынакей киргенде кухня. Бул кухня мебелер калат экен туғандар. Ички тарабынан суу чыгарылып, раковина орнотулган жана батыш тараптан пластик терезе орнотулуп тур туғандар. Пол, кафель. Ушундай көрүнүштө жана ушундай эле ушул жерден сол тарапка кирип кетсек, бул жакта душ, ванна, унитаз орнотулуптур. Окей. Дуалдары кафель, потолок пластика, пол деле кафель экен туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары ушул кухняны түзөсөк, бул жакта бир мындай бөлмө. Дуалдар шпаклевка, пол ламинат экен. Анан ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир детский бөлмө бар экен. Дуалдар шпаклевка, потолок гипсокартон. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Анан бул жерден дагы түзөтсөк, бул жакта бир мындай бөлмө бар. Дуалдар обой, потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган. Ушундай көрүнүштө. Мектепке Баян Антоновка барышат экен. Садиктер, частный садиктер бар, мечиттер бар туғандар. Конуштун өзүнө чейин 168-чи маршрутка келет. Эмне маалымат калды туғандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасы $13,000. Сүйлөшүү болот туғандар. Варианттар. Жарым акчасын берсеңиздер, калганын бир аз күтүп тура алам дейт үйээси. Жарым акчасын берип, калганын бир аздан кийин берсеңиздер деле болот. Дагы негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин туғандар. Үй 55 квадрат метр. Пеноблок менен бүтүрүлгөн. Документтер боюнча техпаспорт бар, генеральный доверенность бар туғандар. Документ боюнча баары жайында экен. Баасы $13,000. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин экран калтыраңыз, оны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар. Үй барачный типтеги үй экен. Тышкы тараптан көрүп турганыңыздардай утеплять этилген. Достор менен бөлүшүп коюңуздар туғандар. Ал нерсе мага үй ээсине жана башка кимдир бирөө ошол сыяктуу үй издеген болсо, ошол да чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туғандар.